Мурас чыкты. Ис калтыр бул дүйнөгө деген Мирбек Атабековдун көбүнчө хит болгон ырлары. Кечки Бишкекти алсак, мисалы, тайра дайра 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 дейт анан. Баарын айтып салсам, сиз дагы жазып бересиз да. Мен 60-ка чыкпай эле, 30-ка чыккачак деле бир миңдей ыр жазып салдым да, негизи эстрада ырчыларыначы. Элдер ар дайым бир нерсени уга бербейт экен. Ар бир өнөргө мына өзүнүн келкелин берет экен да. Тарыхта калдым ушул ыр менен деген учуруңуз болду беле? Билими жок адамдар мындайча айтканда коомдун немесине чыгышты го, астына чыгышты го. Аябай акылдуу адамдардан деле коом тажап кетсе керек деп. Азыркы замандын акындары өзү кандай болуш керек? Эр болуш керек да акынчы. Акбар Кубанычбеков жашоодо кандай көрүнсөң ошондой бол дейт. Арак коюлган жерге барбайм депчи. Өтүкчү болсоң дагы ошо ишти жакшы кылсаң, Кудай таала сени баары көтөрүп коет экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Маек подкастыбыздын көрүүчүлөрү? Сиздер менен мен Нуркыз Мирланбекова. Ал эми бүгүн бизде конокто белгилүү акын, кыргыз элине белгилүү ырлардын автору Акбар Кубанычбеков. Саламатсызбы, Акбар агай? Саламатсызбы, жакшысызбы? Кандай келдиңиз? Жакшы келип Жакшы, алдыңыз? Кудай буйрса. Сиздерге чоң рахмат чакырууңуздарга. Терең ыраазычылык билдирем. Азыр ушу подкасттар мода болуп атат окшойт, Андай дагы бар. Сиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүн биз чыгармачылык, сүйүү, жашоо, коом жана адамдын жан дүйнөсү тууралуу жана башка ушул сыяктуу суроолордун алкагында кеп кылабыз. Анан алгачкы суроом, негизи эле акындык жолуңуз канча жашыңызда жана кандайча башталып калды? Акындык деп айта албайм эми, биз баягы акын деген наамды эл берет негизи. Убакыт берет, мезгил берет. Мезгилге тапшыр акынды дейт го. Ыр жазуу бала кезимден жазам. 2-3 класстан баштап. Сөзгө сөздү курап, анан өзүм да айылда чоңойгондуктан ат үстүндө кой кайтарып, же болбосо мындай айылдын четине чыгып калганда өзүм менен өзүм айтыш кура берчүмүн да. Кийин мектепте окуп жүргөндө Барпы Алыкуловдун өмүр баянын окуганда, Барпы Алыкулов да өзүнө жыгачтан курчак жазып алып, ошол курчак менен айтышып, кайра курчактын ордуна барып, кайра өзү менен айтышып, кайра өзүнүн ордуна келип отуруп, кайра курчак менен айтышып, аябай талантын таптаган дегенди угуп калып, ошол нерсе мага аябай дем берген. Мен да өзүм менен өзүм ар кимдин образында болуп, өзүм менен өзүм айтышып, ыр жазып, негизи эле ушул сөз өнөрү бул чоң атаман келген белек деп билем. Чоң атам сөзмөр ушундай адам эле. Сүйлөсө күнү түнү тажабай, кулагыңдын кычуусун кандырып уга берген инсан эле. Ошол адамдан мага келген таберик белек бул ыр өнөрүм ушул, сөз өнөрү ушул. Бул ошондо баягы сизде тубаса эле ушундай талант болгонбу же кийин өзүңүз менен иштешип отуруп анан такшалып ушул деңгээлге жеттиңизби же негизи эле ар жагыңызда бар болгонбу мындай нерсе? Негизи Кудай таала 1% талант берсе 99% эмгек кыл дейт го. Негизи бүт эле адамдарга Кудайым өнөрдү берет да, негизи ар кыл өнөрлөрдү берет да. Болгон биз ичибиздеги ошо өнөрлөр көп аңдабайбыз да. Тартына беребиз, уяла беребиз, ачка чыгарыбыз келбейт. Бирок ошол өнөрлөрдү эле туура колдонуп, туура эмгекти жумшап, убакытты сарптап, тажрыйба топтоонун үстүндө болсо, анан сөзсүз түрдө бул ишке ашат. Жана мен өнөрүмдү да ошо сиз айткандай Кудайым берген белек деп билем. Себеби дегенде көп өнөрлөрдү үйрөнүп алсаң болот дейт. Бирок ушул ыр жазуу, акындык бул Кудайдан келген белек. Мына ушул сиз жазган ырлардын көпчүлүгүнө оон жаздырып ырдап жүрүшөт биздин белгилүү эле ырчылар. Анын көпчүлүгү эми эле автору ким дегенде кызыктар болуп башташты дегенде мен өзүм дагы аябай таң калдым. Көп ырдын автору экенсиз. Мына ушул ырларда негизи Мурас чыкты. Ис калтыр бул дүйнөгө деген Мирбек Атабековдун көбүнчө хит болгон ырлары. Мына ушул ырларды сиз атайын алардын сурануусу менен жазып бересизби же сиз жазып койгон ырларга эле алар оон жаздырып ырдап чыгышабы же кандай? Ушул ыр эки түрдө жазылат. Негизи эле акындар экиге бөлүнөт. Ушул биз баягы көбүнчө орус адабиятынан таасир алган да биздин бүт эле кайсы тармагыбыз болбосун. Ошо орустарда поэт, анан песенник, поэт деп экиге бөлүнөт да. Песенниктен ошол обондук ырларды жазган. Казактарда дагы жыр деп, анан өлең деп коет экен да. Өлең айтуу деп. Бул биздин кытайлык кыргыздарда ошо сакталып калыптыр да. Өлең айтып ырдайбыз депчи. Өлең деген эле сөз экен да. Биз өлең десе ба чөптү элестетебиз го, бирок өлең деген дагы өлең ыр деп коет экен, обондук ырлар. Мага болсо эки форматта тең мен жаза берем. Негизи биринчи ырлар чыккан учур болот.
ага обон жазган учур болгон. Кээде болсо ырчылар обон алып келишет. Ага ошо обонго да ылайыктап жазып кое алам да. Ошо обонду мисалы үчүн кечки Бишкекти алсак мисалы тайра дайра дайра тайра дайра тайра дейт анан. Кечки Бишкек мен көргөн тагдырга болдуң себеп деп анын ар бир негизи бул ыр үй сыяктуудай да. Үйдүн мисалы бул жагы пайдубалы 8 метр, биягы 5 болсо, биягы 8, анан биягы 5 болот да. Ырда дагы ошол жанагы Фибоначчинин числосун сандары деп коет го, ошол ырдын дагы өзүнүн көлөмү бар да. Анан ошо музыканы укканда мен өзүнүн размерлерин, өлчөмдөрүн билем, анан ошого жараша жазам да. Түшүнүктүү. Баарын айтып салсам, сиз дагы жазып бересиз да. Ошондо биринчи баягы обонун алып келишсе деле ошонун негизинде деле жасай алат экенсиз да, Бирок дээрлик азыр обон алып келишет. Негизи заман мындай оң тетири боло берет экен да. Негизи момундай болуш керек деген нерсе бул дүйнөдө аз экен да. Негизи момундай болуш керек деген нерсе кармана турчу нерсебиз аз экен. Бирок көп нерсе бул дүйнө өзгөрмөлүү дүйнө экен да. Жаз келет, кыш келет, өзгөрүп атпайбы? Ар дайым бирдей калыпта эч нерсе турбайт экен да бул дүйнөдө. Ошол сыяктуудай адабиятта болобу же болбосо ошол шоу дүйнөсүндө болобу, бул да өзгөрмөлүү дүйнө. Мисалы үчүн модада деле мисалы мурда биз кичинекей кезде жана этеги балбыраган шымдарды кийчүбүз да. Анан кийин жанагындай чапташкан шымдарды кийик. Азыр кайра этеги балбыраган. Ошол сыяктуудай бир убакта сөздөргө обон жазылса, азыр болсо обонго сөз жазылып атат да. Бирок кайра бир учур келет, кайра укмуш сөздөрдү издеп, ошо сөзгө кайра обон жазылган учур келет. Ырчылар менен негизи эле канча жашыңыздан баштап, кайсыл убакта иштешип баштадыңыз эле? Биринчи кимге жазып бердиңиз эле? 2010-жылы мен мектепти бүткөм. Бүтүп эле биринчи курска ошол Кыргыз Улуттук университети Кыргыз филология факультетине тапшыргам. Өзүм кесибим боюнча кыргыз тили адабиятчы мугалиммин. Ошол жакта сентябрь, октябрь 2 ай окуп баштагандан кийин эле ошо Кыргыз радиосу, анда мурда 21-кылым деген радио бар болчу. Кийин Белес деген радио болгон. Ошол радиодо диджей болуп иштегем бала кезимде, ошо биринчи курс кезимде, экинчи курс кезимде. Кийин гезиттерде журналист болуп иштегем, ушундай интервью алып сиздерде болуп. Анан ошол учурда мен негизи ырчы болсом деген аябай чоң кыялым бар эле да. Себеби мен музыканын баягы эмелерин жана айтып атпаймынбы өзүнүн өлчөмдөрү деп, ошол нерселерди жакшы өздөштүрүп жакшы түшүнөм да. Анан ырчы болсом деп жүрүп, бирок кайра кийин ырчылар жана ырларды ырдап атса анан ыр жазып коеюнчу деп анан ыр жазып, анткени бала кезде жазчумун да, ошол өнөр кайра ойгонуп кетти да. Ошо радиодо жүргөндөчү, анан ошол жактан күндөп, түндөп кайра ыр жазып, анан ошол учурларда негизи эмени карасаңыз мындай, Кудай Таала ар бир өнөргө мындай өзүнүн келкелин берет экен да. Мисалы бир убакта кыргыз киносу, кыргыз керемети деп укмуш болсо, манасчылар укмуш чыккан болсо, Саякбай Каралаев депчи. Андан кийин мисалы кодулдар чыгыптыр да, ушу Күмөндөр Абылов, Абдулла агаларыбыз. Андан кийин эле эстрада чыгыптыр да, ушу Алина Жетигенова, Айтып жүрөгүмдүн Алия Бекбуриев. Мындай бир цикл экен да бул нерсечи. Андан кийин эле төкмө акындар чыгыптыр, кайра ушу Алып айке, Жеңишбек байке, Элмирбек Иманалиевдер. Андан кийин анын ырчылардын кайра эмеси кайталаныптыр да. Бир убактагы ушу Мирбек байкебиз, Султан Садыралиев, Сезбек байкелердин пока эмеси мууну. Андан кийин эле кайра кодулдардыкы кайра ушу тамашоонун эме циклы кайталаныптыр. Анан ушинтип анан бул жака ошо акындардыкы, жазма акындардыкы да кошулат да. Мисалы бир убакта Байдылда Сагынбаев, Алып Осмоновдор, анан ортодо Зайырбек Ажыматов, анан кайра Бердибек Жаңбырчиев, Максат Жаңгазиев, Мелис Маматжанов деп анан ушундай бул мезгилге өлчөнүүчү нерсе экен да. Бул мезгил менен элдер ар дайым бир нерсени уга бербейт экен да. Байкасаңыз мындай ырчылардын өзүнүн доору бар. Бир толкун кетти, андан кийин 100 ырт чыкса деле эч ким укпайт да. Азыр кайра кинонун заманы болуп атат, байкап атасызбы? Уккондочу элдин баары кино көрүшүп, кино. Бирок бул да өтөт да, бирок. Анан ушу ортого биз эгемендүүлүктү алгандан бери дагы бир муун эме кошулду. Молдолордун дагы эмеси кошулду да, заманычы. Алардын да келкели ушул циклга кошулду деп ойлонуп кое берем. Ушундай мода сыяктуу. Бул нерсе ушундай бир айланып турган нерсе экен да. Анан ошол мен жазып аткан учурда ошол жазма акындар аябай эмеде болчу да. Алтынбек Исмаилов, Мирлан Самый Кожо, биз ошо байкелерди көрүп алып, анан галстуктарын кийип коюп биз дагы деп. Демек кандай бир муун де, алдыдагы муун, арттагы муунду жетелейт экен, жана тарбиялайт экен да. Шайлыбек Дүйшеев агайлар көрүп, анан кимдин негизи акындардын топурагы бир деп коет, бирок антейин десең ошол ырчылардын деле топурагы бир, кодулдардын деле демек алардын эмеси бир да, өзлөрүнүн чөйрөсү бир да. Анан ошо бири-бирин кайсыл адам кимди жакшы көрсө, ошого жараша өсөт экен да, ошого туура
Анан биздин акынчылыкта деле ошо улуу агаларыбызды карап өстүк, улуу агаларыбызды карап туурадык да. Анан сиз ыр жазганда да негизи сезимге таянып жазасызбы же логикагабы? Мен тиги Пушкин өмүрүнүн аягына чейин 20 000 сөз колдонуптур да. Мисалы орус адабиятында 140 000 сөз болсо, ошонун 20 000-ин эле колдонуптур да. Элестетиңиз. Ар жакта дагы 120 000 сөз калып калды да. Кыргыз тилинде 90 000 сөздүк бар да. Мен ушул оюмда, кыялымда кыргыздын эскирген сөздөрүн дагы, унутулуп бараткан сөздөрүн көп ырларыма колдоном. Кээ бир жаңа комментарийлерди окусаңыз, бул эмне түшүнгөн жок бул сөздүн маанисин дейт да. Негизи бир кыялым бар болчу мен. Орустардын бир кечесин көрүп атып, бир композитор 60-ка чыгып юбилей берип, 1000 ыр жазыптыр да. Мен 60-ка чыккачактын 1000 ырыма обон чыгат деп ушинтип ойлонуп койчумун да. Мен 60-ка чыкпай эле 30-ка чыккачакты эле бир 1000 ыр жазып салдым да, негизи эстрада ырчыларыначы. Азыр ошо кыргыз патент аркылуу билдим ушунча болуп кеткенинчи саны. Негизи ошол сөздүктөрдү колдонууда, ырларды колдонууда биз кайсы нерседен баштадык эле? Мен башканы айтып атып башка чыгып кеттим. Сурооңузду бир кайталап коесузбу? Сезимге таянып жазасызбы? Сезимге таянып. Мен ошол таянганым логикага көбүрөөк таянам да. Себеби деген ошо китептерди окуп атып, мен сөздөрдү аябай издейм. Көп сөздөрдү топ жазып берем телефонума, анан ыр жазаарда бирок сезимди күтөм да кайра. Сезим бир учурда мындай чыңалуу келет. Мисалы, кээде маанайың өлө сон болсо, сен эч ким менен уруша албайсың да. Кээде бир нерсеге маанайың бузулса, сен астыңан чыккан каалаган адам менен урушуп салышың мүмкүнсүң да. Ошонун мындайча айтканда таасириндечи. Сезим да ыр да ошол сыяктуудай да. Сен сөздөрдү биринчи топтойсуң, идеяны багасың, анан бир күнү мындай бул жагың башкача болот да, мындай ыр жазгың келет, булгасың. Кээде бирөө менен сүйлөшкүң келет, кээде того чыккың келет, кээде барып бир жакшы тамак жегиң келет го. Ыр деле ошондой бир нерсени талап кылат. Анан отуруп ошол моментти акындар айтат го, жана илхам келип калды депчи. Ошол момент болгону. Биз адамдар моменттер менен жашайбыз да. Акындар да ошол моментти туура колдонсо, ырлары таасирдүү болот. Ошондо сиз логикага дагы, сезимге дагы таянып Экөөнү чогуу алып кетиш керек. Мисалы жалаң сезим менен кетип калсаң, анычы сезимтал эле адамдар окушат да. Логика менен эле кетип калсаң, мындай аныңыз туура. мындай философтор эле окушат да. Экөөнү жуурусаң, бүт эл угат деп ойлойм деңиз. Көп чыгарма жаздым деп атасыз, 1000ден ашык чыгармаларды жазып коюп турмун деп атасыз. Анан кайсыл бир учурда ушул ыр менде тарыхта калдым ушул ыр менен деген учуруңуз болду беле? Жана ал кайсыл ыр болгон? Жок, менде андай сезим боло элек. Андай сезим болгондо мен чыгармачылыгымды жыйыштырып туруп башка жумуш кылам го деп ойлойм. Биз азыр Кыргызстандын ичинде иштеп атабыз да, мындайча айтканда. 8 миллион калк бул 8 миллиард калктын ичинен 1 миллиардка же болбосо бир 100 миллион калк биздин чыгармачылыгыбызды биле элек да. 8 миллион бир неме да, мындай. Чыңгыз Төрөкулчу Айтматовду карасаңыз, 156 өлкө анын китебин которгон да тилге. Ушунча адамдар окуган. Анан бир агайдын айтканы бар да, мындай Кордайдан ары чыксаң Айтматовдон башка кимди тааныйт депчи. Анан мен да оюмда ушул качан ушул бир ырым чыгабы же бир чыгармам чыгып, дүйнөлүк көптөгөн тилдерге которулганда, анан мен ушул кыялыма жеттим го деп ойлойм. Азыр тош керек. Жете элексиз. Жок, азыр жете элекпиз. Жана мисалы үчүнчү, дүйнөдө хит болуп аткан ырларды карасаңыз, алар кээде бир кокустан бир ырлар хит болот го, ал өзү деле түшүнбөй калат, бирок хит болуп кеткен болот да. Бул чыгармачылык ушундай нерсе да, өзүң түшүнбөй каласың, бирок бир нерсе бүтүндөй дүйнө эли үчүн жазылып калган чыгарма болот да. Ошол учурду, ошого даярдык, ошого бирок Кудай таала сен ошого даярсыңбы, даяр эмессиңби, ошого жараша да берет да. Демек, баягы чыгармачылыгыңыздын туу чокусуна чыгып, өзүңүз болду ушул жерден токтойм дегендей сезимге келе элексиз. Биз азыр 30га караң жаңы чыктык го. Анан кийин ушул өзүңүз айтып атпайсызбы, жогоруда Чыңгыз Айтматовду айтып кеттиңиз, дүйнөгө таанылуу болгон. Анан сиз өзүңүздүн ырларыңызды негизи которуп, башка тилдерге которуп чыгарасызбы? Ооба, меники ошо Азербайжан тилине, түрк тилине, орус тилине, англис тилине которулган, араб тилине которулган. Мындан бери 2-3 жыл мурда Катарда акындардын шайырларды окуп өткөн, алар жарыш өткөн. Дүйнөлүк үмүт деген эмеде. Мен көбүнчө ырларымды байкасаңыз, мындай көбүнчө дин менен биздин када салтты журулуштуруп жазганга аракет кылам да. Ошо менин ырларым ошол конкурска туура келет экен. Ошол жакта көп акындардын арасынан биринчи орун алгам да. Ошол ырым эме которулган. Анан ал жактардын мисалы аудиториясы кандай кабыл алат? Негизи комментарийлер
эмне деген комментарийлер айтылат ошол башка жактан окурмандарыңыз? Башка жакта окурмандар ошол түрк дүйнөсү, мусулман дүйнөсү мындай менин ырымды жактырышат да негизи. Махер Зейн деген ырчы бар го. Ошол ырчыны бүтүндөй момундардын мындай эмеси угушат да, мусулмандар. Ошол сыяктуу менин ырымды дагы мисалы Азербайжан түрк тилине которулганда мен бара албай калгам. Ал жакта атайын биздин делегация барып келген, бирок ошондо барып келген акын байке досторубуз айтканда мындай сени сурашты деген да, бир күн деген ырың үчүн депчи. Ушул ырды ким жазган, ушул бала ким деп. Аябай таасирдүү жазылган. Ошол сыяктуудай ырлар калат экен да. Орусчасына да котортуп көргөнбүз, бирок булчу которуу негизи мындай айтылганы менен оңой болгону мененчи которуу аябай оор, анан ошондой ийгиликте чыга бербейт экен да. Чыгарма жазып атканда сиз негизи эле мындай башыңыздан өткөн, көргөн нерсеңиз болуш керекпи же мындай жөн эле отуруп жазып коесузбу? Негизи фантазияга таянып элечи. Адабиятта эки ыкма бар. Чыгарма жазууда жасап жазуу, жасалмалап жазасың, анан жашап жазуу деген. Жасап жазсаң дагы болот. Коомду анда аябай психолог болушуң керексиң да. Сиз кандай жазасыз? Жашап жазсаң да болот да. Жашап жазган ырың жасаганга караганда таасирдүүрөөк болот. Мен экөөнү тең эксперимент кылып көргөм негизи. Кандай болду? Негизи публикада азыр Голливудда мисалы кинолор тарткандачы. Мурда билесизби, кинолор биз көргөндө укмуш таасир калып бизде жашап калчубуз да. Азыр мисалы Голливуд акча табыш үчүн эле кино тартышат да. Алар гамбургер деген немеге өтүп алганда өтсө болду дейт да, эл кирсе болду. Анан мен адабиятта дагы мен ошол дүйнөлүк ортодо азыркы бестселлер болуп аткан китептер эмне үчүн мындай хит боло берет деп изилдеп көрүп, анан мындай болду да. Мен кайсыл ырым экенин айтпай эле коеюн, окурмандар таарым калышпасын ушул ырым. Жөн эле бизди мындай публикага текшерип жазган турбайбы депчи. Китепти мисалы ошол эле Полианна деген китеп бар, ошол эле Элджернонго арналган деген сиздерде китеп көп турат. Ошо китеп жөнүндө да айта кетейин. Китептер бар го. Ошо китептердин биринчи бетин Полианнаны мисалы ачсаңыз, мындай дейт да. Полианна деген эки кызы, анан ал деген апасы каза болуп калган. Бул кызга ар дайым белек балдак келет. Анан бул кыздын атасы да өлдү, анан муну тайжесине кетип атат деп биринчи бетте да. Не кылат ал көрсө ошол эмеге айланган китептер бестселлерге биринчи бетинде адамды монтуп кармалышат экен да. Эки бет окугандан кийин сен ал чыгармага киресиң, болду. Анан мисалы Айсел деген китеп бар, түрктөрдүн Асел деген бизде которулган. Ошолорду баштаганда эле биринчи беттен алат экен да. Анан биздин кыргыз адабиятында чыгармаларды карасам, биздики көбүнчө мындай кеч күз асманда жымыңдаган жылдыздар бир нерсени айтчудай болуп турат. Акырын чыгыштан келген шамал жүзүмдү аймалап өттү деп 2-3 бет жана көркөмдөп эле тоо ташты жаза берип, окурмандар байланбай калыптыр да. Дүйнө азыр ушундай эмеге өтүп кетиштир да. Кыска, мисалы агындылар эмне үчүн аябай эме болду, элдин баары агындылар кыска, анан эме. Демек, азыркы адамдардын психологиясы мурда узакка чуркаган аттарды жакшы көрсөк, азыр кыскага чуркаган аттардай болуп, теги кыска, анан маалымат кыска, бирок ошол эле учурда байытылып берилген нерсени адамдар каалап калышыптыр да. Анан мен отурдум дагы, анан бир ыр жазып көрдүм. Бирок ошол ырым, мындайча айтканда мындай. Ал жөн эле жасалма ыр да ал. Жасалма интеллекти сыяктуудай эле, жөн эле ойдон чыгарып эле жаздым, бирок ошол ырым аябай көп адамга жакты деп коебуз. Укмуш болуптур депчи. Ошондон кийин толтура мындай сценарийлер жазып туруп, публикага жараша иштеп койсо да болот турбайбы деген түшүнүк келди да. Бул эме темага азыр дагы бир аз тайын кайтып келебиз. Жакшы бир суроолорум бар эле бул боюнча. Анан азыр китеп тууралуу айтып калдыңыз да. Ошол негизи эле акындар өзүн акындык жактан жакшыртуу үчүн дейбизби, көп китеп окушу керекпи? Албетте. Анан сиз Жеке эле кандай акын эмес, китептерди окуйсуз? бүт адамдар көп китеп окуш керек. Китепке болгон табитти ойготуш керек. Бизде болсо мындай стандарттуу түрдө момун китепти окуш керек дей берет да, бирок ар бир адамдын мындай вкусу ар кандай да. Биз тамакты тандап жегендей эле китепти да тандап окуш керек да. Мисалы кээ бир адамдар бар, аттар жөнүндө окуганды жакшы көрөт. Кээ бир адамдар бар, тоолор жөнүндө окуганды жакшы көрөт. Кээ бир адамдар жалаң сүйүү жөнүндө окуган, кино көргөндөй эле да. Ооба. Биз китепти ошону туура эмес. Биз бала кезден, мектептеги кезден балдардын китепке болгон табитин ушинтип ойготуш керек да. Сиз өзүңүз азыркы Мен көбүнчө деген мен мындай аалымдардын китептерин окуганды жакшы көрөм. Ошо дүйнөдөн чыккан кандай аалымдар чыккан. Мисалы ошо Мевлана деле мисалы бул аалым киши болгон да. Мевлананын ырлары, Омар Хайям, андан сырткары
ойчулдар, кара сөз менен айткан ошолордун китептери эми азыр кичине жана бирөө айткандай комуздун эле күүсүн уккум келип калды дегендей азыр ушундай китептерди окуп атам да. Бирок ага чейин мен кыргыз тарыхын аябай жакшы көрүп окудум. Жашап ошол образдар менен. Каныбек романын мен көп кайталап окудум. Мисалы Каныбек романы менин чыгармачылыгымдын эң чоң булагы десем болот. Каныбек романы мен окуган сайын тойбойм. Сөздөр дагы аябай Мисалы ошол Каныбек романында 1000ден ашык кыргыздын макалы бар. Элестеңиз. Бизде азыр мындай кыргыздын сонун китептерин окуп, ошол биздин китептерди мындайча айтканда маркет менен элге сунуштаганды билбей атабыз да. Мисалы Каныбектеги мисалы көп мисалы кээ бир китептерди изилдейт го, мынча тамга бар, мынча сөз бар, анан мынча бетте мындай депчи. Биз дагы ошол сыяктуу кыргыз тарыхый китептериндеги кызыктуу учурларды эле айтып берсек, элдер ошол жерди табыш үчүн трейлер, спойлер кылыпчы, элдер ошо жеткичектүү китептерди окуп салабы деп ойлойм да. Коомчулукка кандай китеп сунуштайсыз? Эмнени окугула деп айта аласыз ага? Коомчулукка ошо менин китебимди окуңуздар, Мекеним сага келдим деген китеп жазгам. Жакшы. Ырлар жыйнак. Ичинде обон ырлары бар, нота менен жазылган бар. Ырлар жана ошондой эле поэзия блок, ой топтомдору бар, ошолорду сунуштайм сиздерге. Анан сиздин ошол баягы заман болду деген ырыңыз бар го, заман дегенчи, ошол ырыңызды аябай жактырып, мен дагы көп жерде айтып жүрөм, окуп жүрөм. Анан ошол ырга таяна азыркы заманда баягы акындардын милдети чындыкты айтуубу? Ошол сыяктуучу же мындай элге үмүт бериш үчүн жакшыртып айтуубу? Мисалы мекен жөнүндө ырлар болсо деле, учурдагы болуп аткан кандайдыр бир окуяларга байланыштуу болсо деле, кандай деп ойлойсуз? Эми акындар ошол учурду чагылдырып калтырыш керек, кандай да болсочу. Акыйкатты айтыш керек деп ойлойм. Азыркы тапта азыр элдер акындарды деле уккан киши жок го дейм мен оюмча. Канча акыйкат айтса деле ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ар кайсын жазып айтып. Азыр мындай заман ушундай өзгөрүп кетти, мисалы карасаңыз, азыр бир пранкерлер, блогерлер деп мындай билими жок адамдар, мындайча айтканда, коомдун немесине чыгышты го, астына чыгышты го. Элдер билимдүү адамдар ошолорду ээрчип жүрүшөт го мындай. Мен ушуга таң кала берем да, мындай бул деле жанагы жашоо аябай акылдуу адамдардан деле коом тажап кетсе керек деп. Кээде мындай болуп турсун дейби депчи азыр. Мисалы кезинде байкасаңыз, мисалы Манас атабыздын учурунда, Манас атабыз дүйнөдөн өткөндөн кийин дейт го, мисалы Бакай кошойлорду неге оюн айткан эмес депчи. Анткени аларды эч ким уккан эмес да, мисалы да. Аз деле акыйкат айткан, чындыкты айткан толтура эле адамдар бар, бирок болгон коом укпайт да алар. Сиз ошондо кандай жазасыз? Акыйкатты жазасызбы же элге үмүт берейин деп жазасызбы? Ошо заман болду деген ырымда баары эле түшүнүктүү го. Аныңызда таамай эле жазгансыз. Сиз өзүңүз Тирилүү деген ырым бар, мен акыркы чыккан, окуп көрсөңүз болот. Анан жогоруда өзүңүз дагы айтып кетпедиңизби, мындай депчи, баягы ырларды жазып атканда кээде эксперимент кылып ошентип дагы жазып көрөм депчи, ошондо элге деген баягы жасалма жагынан жазып койсоң деле өтүп кетет экен депчи, жакшы угуп көрүп окуп калышат экен депчи. Анан азыр ушул негизи акындык өнөр да, мындай чыгармачылык негизи бизнеске айланып кетти деп ойлобойсузбу? Акындык деле негизи чыгармачылык. Негизи бизнес, шоу бизнес деп атпайбы? Бул өзү бизнес да, бул. Каласаң да, калабасаң дагы бизнес бар, астына шоу кошулуп калган да. Шоу көрсөтүш керек элгечи. Менин ошол эки канатым бар да негизи. Бири поэзия, заман болду, бир күн кантип барам, ал ырлар акча таппайт да, ал ырлар негизи. Алар көңүл үчүн, маанавияты үчүн, адамдардын жүрөгү үчүн жазылган, жан дүйнөсү үчүн жазылган чыгармалар. Берки ырчыларга жазылган чыгармалар, бул ар бир адам жан сакташ керек да, нан табыш керек. Ал менин кадимкидей калем акы төлөнүп жазылган ырларым. Ошондо азыр бизнес менен баягы чыгармачылык бирдей эле барат. Качан сенин чыгармачылыгың акча таап баштаганда, бул сенин хоббиңдин чыныгы жашоодо ишке ашканы да бул. Мисалы көп акындар ыр жазган, көп укмуш таланттар болгон, өзүнүн талантын башка, иштеп тапкан акчасы башка да, ушуну калып кетет да өнөрчү. Эмне үчүн азыркы акындар баягы мурунку акындардай популярдуулук албай жатат деп ойлойсуз? Балким ошол сиз айтып аткандай бизнеске айланып кетти. Мындай жан дүйнөдөн жазгандар аз болуп атат.
же Жок, эмнеси эле? болгон ошо коомдо азыр убакыт жок да. Мисалы үчүн ушул чыгармачылык дегенде элечи мындай акындарга келип баары такала беришет да, байкасаңыз мындай. Акындарды ойлошот да, мындай бекер эле жүрө бериш керек депчи, анын деле үй бүлөсү бар. Журналисттикте эле мисалы үчүн бул чыгармачылыкта силер бекер баспайсыңар да, мисалы үчүн эч жакачы, же бекер бир репортаж даярдабайт да. Ошол сыяктуу да эле менин оюмча акындыктын да өзүнүн акыбети берилиш керек деп ойлойм да. А эмне үчүн популярдуу болбой жатат деп ойлойсуз анда? Азыркылар мисалы ошол эле алты Муну мен болсун, жогорудагы сөзүмдө аябай сизге сонун түшүндүргөм, негизи жана цикл депчи. Ошол үчүн Ошол- азыр баягы заманы болбой атат дейсизби? Азыр мисалы үчүн эмени карасаңыз, Мирбек Атабек, Султан Садырлиевдер чыккандан кийинки кайсы толкун келди ырчылардан? Жок да. Андан бирок чынын айтсам 5000ге жакын ырчыларды көрдүм да менчи. Жаңы чыгып жок болгон. Не болду? Болгон алардын өзүнүн доору келе элек да. Элдин баягы көңүлүн ачуу үчүн ырчыларбы, ушул тарапта жүргөн адамдар эмоциясын сатат дейт да. Акын деле ошол эмоцияны сатабы же кандай? Акындар поэзия кече өткөрүп, билеттерин сатып, ал деле ошол жактан жан сактап, сонун нерселерди кылса болот го деп ойлойм негизи. Энергиясын берип. Бизде болсо түшүнүк мындай ушу илгеркеден калып калган да, мисалы. Акындар ичип жазыш керек, ичип жүрүш керек дейт. Мен ошого таптакыр кошулбайм да. Акындар назик болот, анан ыйлак болот дешет да. Акын эр болуш керек да, акынчы. Элдин астында акын күзгү болуш керек. Адамдыкты дагы, акындыкты да бирге сүйрөп алып кетиш керек да. Анан Ошол мурунку подкасттарда айткан кебиңиз бар экен да, ошол боюнчачы, ошого карап берип атканда суроо, менде ошондой суроо пайда болду да. Анан сиз айттыңыз да баягы акындарды негизи ошондой коомчулук ошондой кабыл алып калган депчи. ооба. Эмнеден улам ошол акындар да кездерде образга кирип алган да, ошондон чыга албайт. балким ошол баягы аба циклды отпайсызбы? Ошол кезде акындардын учуру болуп турган убакта балким ошондой акындар көбөйүп кеткенби? Туура. Ичип жазган же сиз айтып аткандай. Бозокана деген ушундай көп кой ушундай темаларычы. Кийин ошону туурагандар болгон ошол образда жашапчы. Аз деле бар болуш керек деп ойлойм да, ошондон чыга албаган. Дагы эмеде мындай айтканыңыз бар, акындар деген кайгылуу жүрүш керек эмес дегендейчи, кайгылуу жүрүп, анан башына мындай кандай десем, кайгылуу нерселер болгондо гана шыктанып жазбайт депчи. Негизи акын өзү, азыркы замандын акындары өзү кандай болуш керек? Сезимге таянып жазыш керек болсо, анда акындар ушундай кайгылуу бир нерселерден кийин акын болуп кетеби дейм да. Анан сиз кандай ойлойсуз азыр? Акындар кандай болуш керек? Бул сурооңуз аябай оор экен. Акындар акын менен жашаган аялдарга аябай оор дей беришет го, ошо аялдардан сураш керек окшойт. Эмнеге андай деп ойлойсуз? Билбейм, биз өзүң характеристика болгон нерселерди мен айттым, оюма, деңгээлиме жарашачы. Анан сиз жогоруда баягы жасалма интеллект жазгандай кылып эле жасап жазып койдум дегендей айтып атпайсызбы? Мына ошого таянып баягы кийинчерээк да, азыр эмес. Азыр негизи эле акындар аз да. Мурункуга салыштырмалуу акындар аз. Анан балким сиз айтып аткандай цикл болуп атат. Балким убак эмес, ошондой болуп атат. Бирок кийинчерээк азыр бизде баягы жасалма интеллект менен негизи эле күрөш болуп аткандай да. Көп профессияларды алып койду. Мисалы, текст жазуу жагынанбы, анан кийинчерээк акындардын дагы жумушун алып жасалма интеллект баарын жазып. Жок, толук алып коюш мүмкүн. Ушул боюнча кандай ойлойсуз? Негизи эле жасалма интеллект боюнча. Бул дүйнө биз пландагандай дүйнө эмес да, бул дүйнө. Бул дүйнө ар дайым өзгөрүп туручу дүйнө. Мен мындай өткөндө эле ушул боюнча ойлонгом да, биз аябай бактылуу адамдар экенбиз. 90-жылдары төрөлүп, буюрса дагы 80-жылга чейин жашайбыз да, 2080-2070ге чейинчи. Биз аябай көп нерсени көрөбүз. Айтты койду дебеңиз. Биз Союздун кулаганын көрдүк, мындайча айткандачы. Биз деген жана чоң телефон жок заманды көрдүк, телефон пайда болгон заманды, пейджерди көрдүк, мындайча айтканда. Биздин мурда чоң атабыз, ата энелерибизчи мындай бир эле типтүү жашоону көрүшкөн да, байкасаңыз. Согуштан кийинки учурду алсак, мисалы 60-жылдардан 90-жылдар 2000-жылга чейин мындай окшош эле жашоо болгон да, мындайчы. Анткени Союздун системасы болгон да.
Союз кулагандан кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин ушундай тез өнүгүп кетип баратат да. Бара менин оюмча ырчы деле жок болуп кетиши мүмкүн да. Себеби азыр ошол эле искусственный интеллект ырчылардын ордун толуктап ырдап атат да. Бара дүйнө чоң өзгөрүүнүн астында турат менин оюмча. Дүйнө аябай өзгөрөт. Азыр жана образга кирбей, ушу жашоого ылайыктап эле жашай бериш керек негизи. Татаалдаштырбай. Кудай менен болгон бизде мындай көп адамдарда байкасаңыз, мурда ата бабаларыбыздачы байкасам Кудай менен болгон байланыш сон болчу да, биринчи орунда болчу да. Азыр болсо адамдар менен, чоңдор менен, белгилүү адамдар менен ушундай бир байланыш, анан тиги касиет мындай кандай десем, таасири күчтүү адамдар менен мамиле түзүшүпчү. Бирок ошол эле учурда Кудайды унутуп калышат да көп адамдарчы. Ошол Кудай менен болгон байланыш жакшы адамдарда түзүлсө элечи бул жашоо негизи жеңил эле жашоо да бул жашоо негизи. Татаалдаштырып кереги жок. Анан мен акын элем, мен ырчы элем деп деле образга деле мен саясатчы элем деп деле кирип алган деле кереги жок деп ойлойм да. Ошон үчүн мына кийин ошондой жасалма интеллект деле бул профессияны деле өзүнө алып калса, мисалы ырчылар деле өздөрү эле ошо жасалма интеллект аркылуу мындай форматта, мындай темада ыр керек, мага ыр жазып атат азыр деле негизи. Жаздырып анан кайра мага оңдотушат да. Экен ал укмуш чебер эмес да азырчы. Анан демек колдонуп атышат. Демек сонда ошо колдонушсун, жүрөм жакшы го дейм негизи. Кичине биз да бошоп башка иштерди кылып, дагы ачылабыз да биз да башка жактаргачы. Сиздерди баягы дем алдырып, Негизи ар бир нерсени жакшы жакка колдонсо болот. Мисалы биздин агайларыбыз айтып калат го, бычак депчи, бычак менен адамды дагы кессе, сойсо болот, же болбосо нанды да кессе болот депчи. Бул искусственный интеллектти дагы бирок азыр байкасаңыз аябай туура эмес жактарга да көп колдонуп атышат да, мындай ошол эле адамдарды азгыруу, шантаж кылуу ар кандай. Ошон үчүн бул нерсе жеке эле менин чыгармачылыгымда жок болуп кетет же башка ырчыларга деген эмес, бул коом бир чоң коркунучта же чоң бир ачылыштарда турган чагы да. Этиятта болсо буга күчү жетпей калышы мүмкүн керек болсо менин оюмча адамдар. Бирок бул нерсени деле жакшы жагына пайдаланып кетсе. Бирок сонун жагына пайдаланса болот да негизи. Сизди өтө олуттуу адам дешет да. Анан бул негизи маскабы же негизи эле Акбар Кубанычбеков жашоодо кандай олуттуу адамсызбы? Негизи олуттуу деле адам деле эмесмин го дейм. Кандай болсом эле ошондоймун. Жасалмалуулук жакпайт мага өзүмөчү. Өзүм ушундай токтоо эле күлчү жерден күлүп, тамашалаш жерден тамашалашып, кандай болсоң ошондой көрүн дейт да. Кандай көрүнсөң ошондой бол дейт. Мевлана айтканда мен айтты деп ойлоп калбагыла. Ошондо сиз экстравертсизби же интровертсизби жашоодо дагы мындай образдан тышкары? Сиздин оюңуз боюнча кандай экен? Мен экстраверт адам деле көргөндөй болуп атам да, бирок көпчүлүк адам үчүн баягы интроверт дегендей кандай орусча айтканда впечатление ошондой болуп калат да. Анда ошо сиз айткандай болсун анда. Экстраверт адамсыз негизи. Үй бүлөңүздө деле жалпы көп сүйлөйсүзбү мындай? Колдон келишинче мындай негатив тартуулабай, позитив тартуулаганга аракет кылам да. Себеби биз бул өмүргө бир келип кетебиз, анан жана айттым го, бул өмүр моменттерден, учурлардан турат да. Ошол азыркы учур мисалы кайра кайтып кайрылбайт да негизи. Ушул учурларды туура колдонуш керек го деп ойлойм, шайыр болуп. Кыйнала берет го кээ бир кишилер. Баары жакшы болсо делечи. Ушул чыгармачылыгыңыздагы, чыгармачылык жолуңуздагы эң чоң сокку болду деген учур болгонбу? Негизи эле кандай сокку болду эле чыгармачылык жолуңузда? Чыгармачылык жолумда сокку деле болгондур, бирок мен көп деле көңүлгө албайм негизи. Эч кимге деле капа болбойм. Эми адам бар жерде көрө албастык болот, адам бар жерде теңсинбей коюу болот. Биз пендебиз да, адамдар жаңылат. Анан ал нерселер көңүлгө албаш керек го деп ойлойм. Себеби адамдын жумшагын адам жейт дейт го, жыгачтын жумшагын курт жейт дейт да. Ошон үчүн биз бири-бирибизди адам өзүң жумшак болуп, башка бир ойлорго, жаман бир көрө албастардын маанавиятына жем кылып албаш керек да адам өзүн. Өзүн ар дайым тазалап, аруу. Менде да бир мүнөз бар, мен мындай
Адамдар мен өтө ысып кетпейм да негизи. Өтө муздап да кетпейм да. Кээ бирлер баягы 2-3 жыл жолугу менен досум делишат го. Негизи ушул айтып коет го, жанагы адамга деген отко мамиле кылгандай мамиле кыл деп менин атам дагы көп айтып жүрөт да, ошол баягы алыстап кетсең үшүп каласың, Ооба. жакындап кетсең күйүп кетесиң деп. Ошого улай да, сизде сокку деле болсо деле аны мен көңүлгө кабыл албайм деп атпайсызбы? Мисалы шоу бизнесинде негизи достук болобу? Ошо мага ушуга бараткам да жаңы элечи. Мисалы досторум, тааныштарым айтып берет да, мына шоу бизнесте сен эмне деген адамдарга ыржасың, эмнеге ошолор менен шерине ойнобойсуң, эмнеге дос болбойсуң депчи. Бирок мага мындай ал нерсенин кызыгы деле жок деңиз. Анан негизи жашоодо бир адамды жакшы көрсөң, мага мындай көбүнчө мындай сыртынан эле жакшы көрүп, суктанып коюп жагат да. Ал адам менен жакындасаң, ал адамдын периште эмес да, каталары бар көрөсүң, анан өзүң ичинен кичине мындай эме кыжалат болосуң да. Анан мен жашоомдо ушундай башында өзүмө чоң сабак алдым, 1-2 аябай жакшы көрүп, кумир тутуп жүргөн адамдар мындайча айтканда. Анан жакындаганда ал сени да жакын көрүп, анан өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөткөндө анан бул ушундай адам турбай деп ойлонуп, анан кийин ошол бүт адамдар менен эме кармаганды үйрөндүм да, мындай. Ортодо аралыкты. Түшүнүктүү. Анан эгер мисалы чыгармачылык жолуңузда ушул башка бирөөлөр сизден ырыңызды сурабай, уруксат албай, өздөрү ырдап, обон чыгарып салган учурлар болобу? Жана мындай учурлар болсо эмне кыласыз? Мындай учурлар негизи аябай эле көп. Болуп атат. Ооба, болуп эле атат. Боло да берет. Мен негизи ырды эл үчүн жазам деп айтам да. Мен бирөөдөн бирдемке үмүт өтүп, эч кимден эчтеке үмүт өтпөйм. Ырдап атабы, демек ыр жагыптыр. Негизи Бирок бир ооз айтып койсо, айтканда эме да, көңүлүңө жакшы коем бир ооз. Сүйүнүп каласың го. Түшүнүктүү. Анан сиз азыр эл үчүн жазам деп атпайсызбы? Ушуга улай элдин сүйүүсү менен Аллахтын ыраазычылыгы болсо кайсынысы сизге маанилүүрөөк болот? Албетте Кудайдын ыраазычылыгы. Негизи Кудайдын ыраазычылыгы деп бүт ишти кылсаң, эл өзү эле сүйүп калат да. Мындай жеке суроо берейин, негизи эле жеке жашооңузда Акбар Кубанычбеков кандай ата? Мен ар дайым үйдөгүлөргө айтып келе берем. Мен ата энем үчүн жакшы бала, келинчегим үчүн жакшы жолдош, өмүрлүк, балдарым үчүн жакшы ата болом депчи. Анан Кудай буйрса ошону жакшы аткарып келтем деп ойлойм. Негизи сонун экен, негизи мындай ата болгон. Бирок ата деген сөзгө да татыктуу болгон, андан дагы сонунго деп ойлойм да. Сиз өзүңүздү татыктуумун деп ойлойсузбу? Албетте мен өзүмдү. Балдарың сени жакшы көрүп турса, сенден тартынбаса, тайманбаса, ойлорун ачык айтса, өзүн кээ бир кезде ушундай жакын досундай көрсө, кээ бир кезде ушундай сени менен чогуу ойноп, чогуу басып, сүйлөшүп, бүт оюн ачык айтып, мисалы бизде баягы кыргыздарда бир образ кирип калган го элибиздечи, мындай аталар сүрдүү болот, анан атадан качыш керек, атаңар келатат жат кылады эле ушундайчы. Анан мен оюмча аталар дагы балдарга баягы өз убагында биздин аталарыбыз баягы эртең менен жумушка кетип, кечинде келип эле кээ бир аталардан дагы бериле турган мээрим бар да, ошол нерсени кээде пробелдер болуп калат да көп балдардачы. Ошон үчүн коомдо мисалы үчүн ал атасынан көргөн баласына эле кылып коет да кайра. Ошон үчүн биз дагы балдарыбызга ар бир нерсенин акысын бериш керек да. Балдардын сүйүүсү, балдарга ата болдуңбу, ошо милдетиңди, сүйүүңдү бериш керек, убактыңды бериш керек. Мисалы азыр бир мода чыкты го, мисалы дем алыш күн бул үй бүлөлүк күн депчи. Ошондой эме орусча айтканда баягы ритуалдарыңыздар барбы? Үй бүлөлүк күн. Анан ошол нерсени мен айтам да, ар бир күн бул үй бүлөлүк күн болуш керек деп. Үй бүлө биринчи орунда туруш керек деп. Акыркы жолу сиз өзүңүздү мындай мен чарчадым деген учур болду эле. Акыркы жолу деп негизи айтпала дейт экен кайра. Бул жашоодо чарчайсың, эс аласың. Мен негизи той алып барып койгон жайым бар, негизи Тамада болуп, бирок 2010 жылдан бери ушу той алып барып келдим да, 2025, 15 жыл болду элестеңиз, бирок бир да жака жарнак кылып чыгарган жокмун да, мен тоюду Тамадамын депчи. Соңку ирет мен ушу бир ресторанда той алып бараткам, мындан 4 жыл мурдачы. Анан могу ичимдик ичкен тойлордон аябай чарчадым деп коюңуз. Ичкен адамдардан да чарчап калыптырмын да, ошон үчүн мас адам деген ырым чыккан да мен. Анан ошол адамдар
Алар жакшы эле адамдар да, негизи жаман адам жок дүйнөдөчү, жаман адат эле бар да. Анан бирок мен бир той алып барып атып, анан бирөө этти тартабыз азыр деп 10:30 анан 11 деген ушундай сааттар бар да ар бир нерсенин программасычы. Деп атсак эле бир ошо той ээси баягы берки аябай алагүү болуп келип алып 12 тартабыз депчи. 1 тартабыз ба, тойду бүтүрбөш керек болуп атат да кыялычы. Анан ошондо мен түшүндүм да, мен аябай чарчаптырмын ушул эмеден депчи, ичкен тойлордон деп. Ошол күндүн эртеси күнү эле анан азыр баягы тиги тамадалар халал тамада деп чыгарып атышпайбы? Ошо негизи эң биринчи мен баштасам керек деп ойлойм. Оюмда балким бардыр башкалар деле, бирок ошол күндүн эртеси күнүнөн баштап ичимдик тойлорго таптакыр барбай койдум да. Бирок мен ошого барбай койгону Кудай Таала берекени берет деген ушул экен. Мен токтоттум ичимдик, алкогол ичимдиги, арак коюлган жерге барбайм депчи. Бирок ошондон кийин бир 5-6 ай өткөндөн кийин араксыз тойлор модага айланды да. Тескерисинче кайра клиенттерим көбөйүп кетти ошентип. Кайра иштеп жүрүм. Негизи сиз көп кырдуу экенсиз. Өзүңүз айткандай той алып барып калам деп атасыз. Анан мындай акыркы учурда болсо кино жагына кетип калдыңыз. Негизи эле ошол. Жөн жүрөсүз деп коюш. Негизи эле ошол Вердикт фильми, ошол жака кантип аралашып калдыңыз? Негизи киного кызыгасызбы? Негизи былтыр да бир талантымды айтып коеюн мактанып. Раймал менен Бегимай деген мюзикл болгон, билсеңиз керек. 21 жолу коюлуптур бул. Ошонун дагы либереттосын Албайке жазган, бирок жана обондурлар мен жазгам, бир 20 ыр жазгам. Мюзикл жазып, анан ошонун ага черкин менде бир ушу кино тартсам, же болбосо бир драма, спектакль жазсам деген оюмда бар эле бала кезимен. Анан биринчи ушу мюзиклдан башталды да. Андан ошо киного өтүп кеттик да. Ушинтип бир да досум бар Америкада. Ал айтып калды ушундай биз өзүбүз студия ачып, өзүбүз ушундай аппаратура алып, өзүбүз тартпайлыбы деп. Анан кандай кылабыз деп, анан биз тандаганда да кичине оорураак темадан тандалып турбуз. Кыргызстанда эч ким тарта элек жанр экен, детектив драма деген. Бул кино жана мезгил ойнойт, тиги жа саатка, бул саатка, артка алдыга барып келе берет. Анан ошентип кинобузду ийгиликтүү тартып, элге тартуулап, кинобуздун чыкканына 1 ай болду. Анан кинобуз Кудай буйруса, кээ бир кинолор чыгып туруп эле бүтүп калып го, биздики 1 ай турду. Биз сарптаган күчүбүздү, акыбызды кайра актап берди да. Эми кинону ошо азыр жана мода болуп атат деп атпайбы, ошо моданы карап туруп тартып койдук да биз да. Ошол сиз эме айттыңыз го, Алы агай менен чогуу иштешебиз депчи. Анан агайдын айткан кеби бар экен, мындай ат менен да көп жүрөт го. Анан ошол жагына бул жагы менин хоббим депчи. А сиздин хоббиңиз эмне? Эмне менен алектенгенди жакшы көрөсүз? Жазгандан башка, мисалы. Футбол ойногонду жакшы көрөм мен. Футбол ойнойсуз. Биз тиги бир футболго байланыштуу бир сонун окуя бар. Тиги Сезбек Искеналиев, Кубат Тукешов мен болуп Москвага бир концертке барсаң, бир эже келип, эме ошол жакта бизнесмен эже экен да, минтип бизнес вумен эже экен да. Анан сурап калды, сиздей болуп бош убактыңарда эмне кыласыңар деп. Мен футбол ойнойм дедим да. Сезбай экен, эмне кыласыз? Мен жөн эле жүрө берем деди да. Анан Кубат Тукеш сен эмне кыласың? Мен уктайм деди да. Мен жетишпейм жашоого деп. Жанан эртеси күнү ал эже мага мындай бир жана дүйнөлүк олимпиадада жана мировой футбол бар го, дүйнөлүк. Ошондо ойнолгон оригинал топ алып келиптир да. Бир $500 эсептеги топ экен. Анан мага берип турган акбар кечээки эмең, сен футбол ойнойт экенсиң. Бирок жана пятерка алып алыптыр да эже. Ал чоң футболго мен негизи мини футбол ойнойбуз го деп койсун. 4 болсо жакшы болмок деп кой. Анан ошо 5-чи размердеги топ экен, өлчөмдөгү. Анан ошону белек кылды. Анан тиги эмелерге айтып атпай, Сезбайкеге, анан Кубат Тукешевге, силер дагы бир хоббиңер болгондо, силердин дагы эмеңер, белеңерди алып келмекмин депчи. Асарында ошо Албайке ат менен жүрсө, биз бут менен жүрөбүз. Эгерде Акбар Кубанычбеков акын болбогондо ким болмок? Негизи мен ошо айтып атпаймынбы, мен акынмын деп деле образга деле кирип алмаган эмесмин негизичи. Ушу келген өмүрдү татыктуу, адамча, Кудай Таала чийип берген чектерден чыкпай жашайын деген эле оюм бар. Мен кичинекей кезимде жана Каныбек романын окудум деп айтып атпаймынбы? Негизи Каныбек ар бир адам өзүнүн табитине жараша китеп тандап алат да. Каныбек романын отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн мунун кандай, Каныбек Жантөштөн Жаныбек мунун кандай, Каныбек деп Байдылда акын айтып атпайбы? Ошол сыяктуу Каныбек романында карасаңыз, бир карасаң Каныбек Кашкарда жүрөт, бир карасаң Ошто жүрөт ушундай. Анан менин да мүнөзүм ушундай да. Ошо Каныбектей элечи. Бир ишти деле жакшы деле кылбайт окшойм.
баягы кайсы жакка болсо эле ушуну кыла берейинчи деп кете берем да мындай. Бала кезинде ушу үйдөгүлөр айтып коет, мен туруп ошол учурда биз жана Виталий Кличко деп ушундай бокстарды көрчүбүз да, түнкү саат 10:30 чейин, 11 чейин күтүп. Мен боксер болгом дечүмүн да. Андан кийин бир программа көрчүбүз ошол. Бир поварлардын ашпозчу. Мен ушу повар болсомбу депчи ушундай анан самолет айдайм деп ушундай көп кыялдарым бар эле. Негизи адамга көп талант берилет. Бирок эң башкысы кайсыл кесиптин ээси болбо, өтүкчү болсоң дагы ошо ишти жакшы кылсаң, Кудай таала сени баары көтөрүп коет экен да. Кайсыл ишти болбосун, жакшы эле кылып кой болгону. Бүттү. Сен ошол иштин мындай эң мыктысы болуп кой да, болду. Бизде болсо көп адамдар мындай катарда чарба койлор деп коет го. Катардагыдай эле жүрө беришет да. Ошол иштин бир ишти баштадыңбы, майын чыгарып сал да. Болду, сен эч кимдин астыңа ат салдырбагандай иш кылып сал. Демек ар тараптуу экенсиз, мындай акындыктан Чыгармачылыкта эле болмокмун го дейм негизи. Аха. Анан Акбар Кубанычбеков негизи азыр бактылуубу? Сизге эмне бактылуулук алып келет? Албетте бактылуу. Кантип уялбай айтасың бактысызмын депчи негизичи. Уул десем уулум бар, кыз десем кызым бар, ата энем бар, чоң энем бар, ыйманым бар, Кудайым бар. Мындан башка эмне кереги бар? Бактылуусуз демек. Чоң рахмат. Бактылуу бололу баарыбыз. Анан блиц опрос деп коет го, тест суроолор. Кыска нуска жооп бересиз. Сүйүү же акча? Албетте сүйүү. Ыр же тынчтык? Ыр. Бишкек же айыл? Айыл. Бир сөз менен өзүңүздү сүрөттөңүз. Сүрөттөңүз, сулуу деп койгон. Ар бир адам өзүн сулуу көрө берет го күзгүдөнчү. Элди ыйлаткан ыр жеңишпи же жүкпү? Жүк. Ишеним же акыл? Ишеним. Инстаграм же китеп? Инстаграм эмес, китеп. Кимдин пикири сизге маанилүү? Энемдин. Кайсыл сөздөн качасыз? Эптеп бүтүрүп алалычы деген сөздү. Эптеп ушу күн бүтүп кетсе экен деген сөздү. Эптеп деген болбош керек дейм да. Бүт жакшы болуш керек депчи. Сиз үчүн ийгилик? Жаңы эшиктин ачылышы. Өкүнгөн чыгарма барбы? Өкүнгөн чыгарма? Ушуну жазбай эле койбой деппи? Андай чыгармалар жазылган, бирок авторлор ошол ырчылар өздөрү болушкан да. Ошо өкүнбөйм да. Убагында өкүнгөм негизи. Анан кийин карасам өздөрү автор болуп алыптыр, анан жакшы болду деп койдум. Бир түн, бир кагаз, бир калем. Эмне жазасыз? Өмүр жөнүндө. Популярдуулук бул убактылуу. Андан кийин эмне? Андан кийин кайра жаңы популярдуулукту издеш керек деп койсун. Акбар сүйлөгөндө? Акбар сүйлөгөндө адашышы мүмкүн. Рахмат. Бүгүн бизде конокто белгилүү акын Акбар Кубанычбеков болду. Сизде эркин микрофон. Чоң рахмат. Маек ушу подкастына терең ыраазычылык билдирем. Ушуну ыргыз алып баруучусу жана ошондой эле оператор жигиттерге, сиздердин жетекчиликке Кудайым дем күч берсин. Маектешкиле, сүйлөшкүлө, бүт маселени сүйлөшүү менен чечкиле дейт. Сиздер дагы менин жан дүйнөмдө сүйлөшүп, бир аз жеңилдеп калдым. Келген адамдар ушинтип эс алып кете берсин. Рахмат. Ушуну менен биздин подкастыбыз аягына келип жетти. Урматтуу биздин Маек подкастынын көрүүчүлөрү, бизге катталып кеткенди унутпаңыздар. Мындан дагы буюрса жакшы маектер болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.